Урматтуу 9 FM радиосунун угарманы жана көрөрманы, сиз түз эфирдеги Күн маек уктуруусун көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Анара Маметова алып барамын. Бүгүн бизде мейманда элибиздин руханий дөөлөтүн байытып келе жаткан белгилүү жазуучу, акын Гарба Орозматов агай менен тааныштырабыз. Ал Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери, Улуттук жазуучулар союзунун жана журналисттер союзунун мүчөсү. Ошондой эле мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиянын кыргыз тили төш белгисинин ээси. Гарба Орозматов агай өз айылы эл үчүн кылган эмгеги менен Тогуз-Торо районунун ардактуу атуулуу наамына ээ болгон. Анын чыгармачылыгы эл аралык деңгээлде да бааланып, Казакстан Республикасынын Махамбет аттындагы сыйлыгынын лауреаты, ардактуу медалынын ээси. Алымбек Датканын 225 жылдыгына карата өткөрүлгөн чыгармачылык сынакта анын Күдүк романы 3-орунга татыктуу болгон. Мындан тышкары Гарба Орозматов Кыргыз Республикасынын 3-элдик курултайынын делегаты. Чыгармачылыгы элге болгон сүйүүсү жана руханий мурастарды даңазалоодогу аракети менен ал бүгүнкү күндө элибиздин сыймыктуу уулдарынын бири болуп саналат. Саламатсызбы? Эфирге куш келипсиз. Рахмат. Алгач ушу Тогуз-Торо району азыр угуп жаткан убагы өзүңүз тууралуу кыскача айта кетсеңиз жалпы угармандарга. Рахмат. Мен Гарба Орозматов 1972 жылы Ленин айылында төрөлгөм. Азыр Тогуз-Торо айылы өкмөтү. Ошол Ленин орто мектебин бүтүрүп, азыр Иса Иманбердиев атындагы орто мектеп, ошол мектепти окуп, турмуш бошоосуна аттанып кеткем. Кез келип, ушул элибизге кылган эмгегибиз үзүл-кезил, баягы мен эми Борбордо жашайм, ошондуктан баягы кез келип, туулган жерге болгон сагынычымды таркатып келем. Рахмат. Сизди сөз мергени, ой мергени дешет. Буга кандай карайсыз? Эми бир чети туура, себеп дегенде өзүмдүн калемдештерим ушинтип атап келишет. Албетте баягы сөздүн мергени болгум келет, ойдун мергени болгум келет, замандын баягы кыл мергени болгум келет. Билесизби, ушул баягы өткөн заманда кыл мергендерди кантип тандаган, ошол эле ой мергендерди, чечендерди, элчилерди кантип тандаган бир учка айтып бергим келип турат. Кыл мергендерди тандоодо жетиген жылдызын көрсөтүп, ошол жетиген жылдызынын бирөө ичинен ошо куйруктуу жылдыз болот экен. Аны кыл мерген гана көрө алган да. Ошол эле кыл мергенди аттын жалын кылын көрсөтүп, эми аттын жалы кылы көп го, ошонун ичинде бир жоон кыл болот экен. Алыстан бир ат чабын, бир баягы алыскы аралыкта ошондо бир жоон кылы болот да, ошону саадак жаа менен аттырган, ошондо таамай тийген, ошондоктан кыл мерген деп аталчу. Ал эми сөз мергени илгери ушу чечендерди, сөз билги, сөз тапкычтарды ушу элчиликке жөнөтүп, атайын ушу сөз мергенин, кыл мергенин, ой мергенин таап турушкан, багып турушкан. Ошондуктан мен дагы сөз мергени, ой мергени болгум келет. Рахмат. Гарбагай, айтсаңыз, чыгармачылык жолуңуз качан жана кантип башталганын угармандарга айтып берсеңиз. Эми бул да жакшы суроо. Негизи эле бул табиятман бала кезде эле жазчумун. Бала кезде ошо баягы окуучулук мектепте эле Жеңиш туусу деген райондук газетабыз бар эле. Ошолдо ырларым, макалаларым, кээде курч сындуу публистика макалаларым чыгып турар эле. Ошол подшивкалар азыркыга чейин үйдө сакталуу.
Ал эми мен ошол мектеп кураганда 3 көсөгөлүү пьеса жазгам. Ошонун кийиним Маданият үйүндө бир жума аншлаг менен коюлуп жүрдү. Андыктан айта алам, мектеп босогосунан башталган, үзүл кезил армияда, советтик армиянын кызматында иштедик, өкмөттүк жумушта иштедик. Кесибим башка болгондуктан баягы чыгармачылыкка аралашуу кээде жайыраак болуп калып атты. Бирок жан үйдөгү, көкүрөктүк көдөнүмдөгү чыгармачылык кайра эле адамды өзүмдү тартып кетти. Ушу акындык менен жазуучулук өнөрдү айкалыштырып кетүү жеңилби, экөөнүн өзүнчө түйшүгү болсо керек, Албетте, буну абдан туура суроо бердиңиз. Акындыктан эми баягы илхом деп коет, эргүү күтөсүң да. Күтпөй жазсаң болот, бирок ошол ырды 3-4 жолу карап оңдогонго туура келет да. Ал эми жазуучулукта, көркөм адабиятта, аңгеме жазганда, повесть жазганда эргүүнү, илхомду күтүп кереги жок. Ал токтогон жериңен, көркөмдүк жериңен, токтогон жериңен уланта бересиң. Ошол баягы өзүңдүн көкүрөгүңдө болуш керек. Ошол эпизодко атты, итти же махабат темасын же образ берүүдө бул эргүүнү күтпөйт. Албетте өзүңдүн баягы ойлонуп аткан чыгармаларыңды улай берсең болот. Ошо сүйүү деп эмнени айтар элеңиз? Сүйүү деп туура. Эми сүйүү деп мен ошол сүйүү жөнүндө абдан республикалык газеталарга, шаардык газеталарга көп жаздым. Сүйүүнү бул албетте кенен түшүнүк, бирок ошол эле адабиятта болгон сүйүүнү чыгыш элинин, батыш элинин баягы колдонгон адабияты аркылуу мен чагылдырып көп жаздым. Себеп дегенде мен далилдүү сөз менен айтып берейин. Батыш элинде Ромео менен Жюльетта өзүңүз билесиз, сүйүштү, алар ошондой жолугушту, эмне деген баягы махабат темасын алып чыкты. Бирок ошол Ромео менен Жюльетта бир трагедия менен бүтүп атат. Ал эми мен каршы чыгып жазгам баягы чыгыш элинде сүйүүнү. Мисалы үчүн Лайли менен Мажнундун сүйүүсү. Мен ушул баягы жооп иретинде айткым келет да. Лайли менен Мажнун баягы ортосунда экөөнүн махабат пайда болуп, анан Мажнун Лайлиге жете албай, бирок бир салыштыруу иретинде достору менен, айылдаш адамдар менен кетип баратса, баягы мусор летта бир трагедия менен бүтүп атат. Мындайча айтканда, жапай ит, үйү жок ит, ошол бир өлөйүн деген ит арык битти, анан Мажнун барып эркелетип атпайбы? Ошондо эркелетип атканда Мажнундун оозунан эмне деген бир сүйүү илебиндеги махабат сөздөрү чыгып атат. Айылдаштары, тең туштары таң калып атат. Ой, Мажнун мындай сөздү биз укпаптырбыз, мындай махабат темасында көөнө сөздү укпаптырбыз, сенден угуп атабыз. Бул итке эмнеге антип атасың десе, силер кызыксыңар, бул Лейлинин айылындагы ит экен деп жансыгандай. Көрдүңүз, бул сүйүүнүн көзү сокур да. Кандай махабатка чалдыкса, эмне болсо ошону жүрөгүндөгү жетпеген сүйүүнүн жүрөгүндөгү нерсе айтылат экен. Сүйүү адамга келет деп коет, бактыңа же шоруңа. Бул эки эле вариант менен келет. Чындыгында ошо сүйүүдөн жапа чеккендер бар, сүйүүдөн бакыт тапкандар бар, сүйүүдөн ушул сынгандар бар. Ал эми ушул сүйүүнү, махабат темасын биз тереңирээк изилдеп, тереңирээк көкүрөк көдөнүбүзгө ачытып, терең ойлонбосок, бул керек болсо жан секунд сайын биздин мээбизде туруучу бир асыл зат. Кийинки суроого өтсөк, мурунку бизнес менен азыркы бизнес жөнүндө айта кетсеңиз. Туура, абдан туура, бирок мен үчүн мындай татаал суроо бердиңиз. Анткени мен ушул адабият тезисиндеги бизнести айтып берейинчи. Себеп дегенде мен баягы ар бир жазарман, ар бир окурманга биз далил менен сүйлөбөсөк болбойт да. Анткени ошол кездеги Эмиль Өмүракуновдун Жыландар ханышасы деген чыгарма бар, бала кезде баарыбыз окудук. Ошондо
айтып атат да, ошол бизнес эми жан багыш үчүн бир тепшиң болсо да, бир дагараң болсо, ошо жан багып кетесиң дейт. Ошол кезде улуу Кытайда, улуу Кытай императорунун баягы чачыранды кезинде ошол өзүнүн баягы калкын багыш үчүн бир эле тепши багып койгон дейт, мындайча тазик. Ал ошол эмнеге деп сураса, бирөөнүн кирин жууса дагы ошол тепши менен жан багып кетүүгө мүмкүн эле дейт. Көрдүңүзбү? Ал эми ошол кездеги бизнес баягы жыландар ханшасында деле көркөлөр чыгып, адам өлгөндөн кийин, коюп кеткенден кийин көркөлөр чыгып, тишин алып, баягы ат тиш менен тиштерин, алтын, күмүш тиштерин алып, колдорундагы нерселерди алып бир мыкаачылык менен сүрөттөлүп атпайбы? Салыштырмалуу айтканда, ошондогу баягы Кытайдагы бир жийиркеничтүү нерселер коомго болгон көрүнүш да, бул жазуучубуз Эмиль Өмүрөкүнов дагы бекер жазган эмес ошону. Ал эми ошолдогу эле көрүнүш дагы эле Бахор кемпирдин жанагы 3 жаштан 5 жашка чейин баягы ымыркай наристелерди багып алып, анан чоңойтуп бир күлкүнүчтүү колбаларга салып, күлкүнүчтүү идиштерге салып, анан маскара постчулук менен кескин түрдө бизнес жасап атат да, көрдүңүзбү? Бул эми бул салыштырмалуу адабий бизнестин бир орчундуу жерлерин айтып кетип атам да. Себеп дегенде Кытай элинде калкы көп, ошол азыркы тил менен айтканда 1 юандан алса дагы ошол маскара постторду аренага чыгарып күлкүргүзүп, ошол кемпир түздөн түз байып атат. Кийинки бизнес дегенде эми азыр биз эми каалайбызбы, каалабайбызбы, чипизация, компьютеризация же болбосо жасалма интеллект, искусственный интеллект, ушуларга биз каалайбызбы, каалабайбызбы бир багыт алып баратабыз. Себеп дегенде мен ушул Владимир Калычевдин детективдүү жанрдагы чыгармаларын 2,5 жыл котордум эле. Бирок мен мына чыгарам деп окурмандарга тартууларда ошол эле Калычевди чыгармаларын искусственный интеллект бир 2 саатта которуп койгондо мен өзүм таң калгам, анда мен эмгегимди тартуулабай эле коеюн. Көрдүңүзбү, 2,5 жылдык эмгек менен бир 2 сааттык эмгек эми айырмасы чоң да. Бирок биз өзүбүз ошол окурмандарга кыргыздын менталитетине, кыргыздын маданиятына, кыргыздын адабиятына салып которуп атабыз. Жасалма интеллект туура эмес багыт менен которот экен. Бирок которулуп атат. Эми мен айтмакчымын да, бул мен өзүм журналисттер союзунда да мүчөмүн да, ошол бизди да журналисттерди дагы, жазуучуларды дагы жасалма интеллект азыр окутуп атат да, аны дагы билгиле, коомго баягы цифровизация, коомдогу илимий техникадан калбаш үчүн бизди дагы ар кандай ушундайларга окутат. Ошон үчүн бир азыркы бизнес, кийинки бизнес дегенде бир салыштырмалуу ой толгоо ушундайча болот. Ушу чыгармачылыкта сизди көбүнчө эмне шыктандырат, эмне дем берет? Эми бул негизи жашоодо биздин жанагы актерлордой куудулдай эле жашоодогу болуп аткан нерсе бизге чыгармага такайт да. Адамдын жүрүш турусу, кээде ошол баягы чыгарма ошол жашоодон эле алынат. Тең туштарыңан же болбосо баягы жумушта иштегендериңен же болбосо чөйрөдөн эле алынат да. Ошолорду коостоп, ошолор эле бизди шыктандырууга, ошону бир көркөмдөп жазууга, ошону бир көркөмдөп бир элге кайрадан бир иштеп чыгып берүүдө ошо бизди чыгармага түртөт. Ошону жазбасам деп кээде таң аткыча жазбай эле жатып алып эле ойлоно берген убакыттар болот да. Демек ошол шыктандыруу дагы биздин айланабызда эле, айлана чөйрөбүздө эле деп айтмакчымын. Негизи эле ошо жазуучунун оозунан кандай сөз чыгыш керек? Албетте бул жаратмандын оозунан туура суроо болду. Туура суроо, бирок ошол эле татаал суроо. Анткени жаратмандын, адамдын, ар бир пенденин оозунан чыккан сөз бир атылган ок деп коет да. Ал ошол сыйкыр бир кубулушка жетелей турган нерсе. Мен бул сурооңузду бир адабий жанр менен бир далилдеп берейинчи. Ошол эле биздин Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычында айтылып атпайбы? Сарыбай деген бүркүтчү
ошол мен ушу көзүм сокур болуп калганы өзүмөн эле кетип калды деп. Эмне себептен десе айтып атат. Ошол бүркүтүн кое берерде дейт. Мен эмне болсо да тээп кел, эмне болсо да алып кел деп Кудайга жалынып, Кудай менен сүйлөшүп жалбарып койдум эле дейт. Көрдүңүзбү, бүркүтү айланып жүрүп, ошол Сарыбайдын өзүн тээп атат да. Демек, ооздон чыккан сөз дагы бир сыйкырлуу керемет да. Биздин оозубуздан негизи эле баягы биз деген себебибиз бул жаратманын, адамдын, жазуучунун, акындын, адамдын оозунан бир жакшы сөз чыгып турбаса, ал адам бир баягы маданиятта, адабиятта жакшы чыгармачылык адам боло албайт. Сизди замандаштарыңыз көп китеп окуйт дешет, көптү билет дешет. Ушул чынбы, өзүңүздөн уксак? Эми бул негизги багыттагы суроо туура эле, бирок мен негизи ушу билгенимден биле элегим көп деп айтмакчымын. Ал эми жазганымдан жаза элегим көп деп айтмакчымын. Бирок ошол эле кезде баягы аракеттенип келем. Бир кезде Агым Асаба газетасы мени газетага чыгарып абдан бир республикага таратты эле. Себеп дегенде баягы үйүм, бир комнат үйүм китеп болуп калды. Ал китеп көбөйүп, баягы окуп, китеп сатып алып атып, экинчи комнат китеп болуп кетти. Анан улуу балам ушу аллергия болуп, врачтар астма болуп, жөтөлүп аллергия боло берчү эле. Анан врачтар айткан экен, үйүңөрдө мышык, ит деле бакпайбыз, бирок бир нерседен аллергия болуп атат деп. Анан келинчегим айтты, ушу китептерди жоготолу деп. Анан китептерди жоготпойлу, андан көрө комнаталарды чоңойтолу деп үйүмдү чоңойтуп 2 этаж салдым. Үстүнкү 2 этажга алып кетип калдым. Китептерди баягы келинчегим менен жашырып. Анан ошондо деле балам аллергиясын токтоткон жок. Баягы үстүнкү этаждагы китепти астыбызда 2 комната өзүнчө времянка бар эле, ошого алып келдик. Анан өзүмөн кетти окшойт. Ошол времянканы мен кайра ремонттоп, чоңураак кылып салып ийдим эле. Ал китеп уже ашык боло баштады. Анан ошол китептерди мен КамАЗ автомашинасына жүктөп алып, дачага алып барып койдум. Бир күнү ушул дачадан кошунамыз звонить этип калды. Подвалыңдагы жертөлөңдөгү терезең бууланып атат деп. Барсам, тиги огородун сугарган экен, кандайдыр бир жол менен баягы суу кирип кеткен экен да подвалга. Анан китептерим көп баягы суу тартып, нымдалышып, анан бир жумадан кийин баягы билинген экен да. Анан абдан баягы ыйлачу учурда ошол мындайча айтканда мышык ыйлардык учурга туш келгем. Эмне деген китеп материалдарым, эмне дегендерим ушу баягы китеп өрттөнбөй калат экен, китеп Куран китеп күйбөй калыптыр деген бул чын экен. Китептин плотносу абдан жыштыгы абдан күчтүү болот экен да. Анан суу кирип ным тартып калса бул 2 эсе чоңойот экен дагы. Анан жайдын күнү июнь айында дагы кургатсаң кургабайт экен бул китеп. Анан китепканаларга таратып, бул жагы Сокулук, Кара балта, бул жагы Токмок чүйүн китептен бир 16 рейс кылып тараткам. Ошондо бир уйгур бала китеп таратып жүрөт деп бир макала чыккан. Ошондон улам баягы көп окурум ошондон болуш керек. Азыр дагы ошо бир комнатым китепке кайрадан толуп калды. Эми дачама алып барбайм ал китептерди. Ошо жалпы угармандарга китептин пайдасы, китеп окууга тартуу максатында кеңештериңизди айта кетсеңиз. Албетте бул китеп жеке эле адабий чөйрө, жеке эле кызыгуу эмес. Бул адамдын көкүрөк көдөнүндөгү адамдын адам болушуна калыптай турган, адамдын физиологиясын чыңдай турган, адамдын мээсиндеги уктап аткан клеткаларды ойгото турган, адамдын ден соолугуна пайда келтире турган бул элементтери күчтүү китептин бир касиети бар да. Ал эми баягы жанрдык жактан ким кайсыл жанрды, кээ бири поэзияны сүйлөт, кээ бири бир кыска чыгармаларды сүйөт, кээ бири бир аңгеме сүйөт, кээ бири повесть, романдарды сүйөт. Ошолго жараша адам өзүнүн табитине жараша китепти көп окууга чакырар элем. Ал эми китептен эч кандай зыян тийбейт, китептен пайда гана тиет.
Ушу сиздин чыгармаларыңыздын көбүнчө эмнеге багытталган чыгармаларыңыз? Мен эми чындыгында жашоодон эле алып жазам. Бул баягы тарыхый роман жазып, же болбосо бир санжыра жазып, же болбосо бир архивный материалдарды алып эле кайра печаттап чыгарбайм. Көркөм адабият жашоодогу эмне оор көйгөй болуп атат, жашоодогу эмне ошол акыркы күдүк деген романым бир 20 күндүн сыясы кургайлык 20 күндүн тегерегинде чыкты. Бул да адамдардын бул ошол жалкоолук, ошол адилетсиздик, ошол саткындык, ошол эле адам бир жаман адамдын эмне касиеттери ээ болсо ошонун баары бар. Ал эми эле ошол жакшы адамдын прототиби дагы ушул жерде бар. Ошолор жүрүп, ушул жакшы адамдар жеңип кетип, жаман адамдарды бир жашоого болгон табитин өзгөртүп, бир нравалык, тарбиялык эми окуучулардан баштап бир 80-90догу кишилер окуй бере турган ушул жанрдагы роман болду, Кудай буйрса. Биздин адабий сынчылардын, биздин академиктардын, биздин адабий алыптардын айтуусунда ушу 2 жылда, акыркы 2 жылда чыгарылган күчтүү роман деп адабий сынчылар бааларын берип атат. Азыркы кыргыз адабиятынын абалы боюнча пикириңиз кандай? Туура, эми кыргыз адабиятындагы абал биз эми негизи эле келечек муунду, же болбосо мектеп окуучуларын, же болбосо жаштарды эле китеп окубай атат. Булар китепке болгон кызыгуусу жок дей беребиз. Мен тескерисинче ойду айтат элем. Биз ошолордун кызыгуусундагы китепти азыр окурмандарга жаратып бере албай атабыз. Бир ошондой китептерди жаратабыз, бирок республикалык ошо 7 миллион населенияга жеткире турган, калкка жеткире турган нускада чыгара албай атабыз. Кыйын болсо 3000ге чейин нуска чыгарабыз, андан ары биздин баягы чама чаркыбызда чак келбейт. Ал эми 7 миллион калкка ошол биздин 3000 нускабыз 0,001% эле болуп калат болуш керек. Кыргыз адабиятындагы мисалы үчүн оош кыйыш, ушу адабий жаңылыктар, процесстер баягы байыркы Аристотель айткандай эле кийинки муунга, анан кийинки акындарга Аристотельден бери айтылган да, бул мурунку муун биздин муундай болбой калды деп, кийинки муун биздин муундай болбой калды деп айтылып келатат да. Биз деле ошентип кийинки балдарды биздин убактагыдай деп сынгылабыз. Ал эми адабиятта дагы кийинки чыгармалар баягы мурункудай чыкпай калды дейбиз. Жок, тескерисинче кийин деле жакшы чыгармалар чыгып атат, бирок биз ошо элге жеткирүүдө, элге таратууда кичине кыйынчылык келип атат. Кыргыз адабиятындагы негизги оомал төкмөл, оош кыйыс маселелер эми ал болуп келүүчү жана боло берүүчү маселелер. Ушу жаш калемгерлерге жана акын жазуучу болууну самагандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми баягы эми көп эле кишилер айтты, Сократ деле айтты, Платон деле айтты. 10% адамда талант болсо аны багыш керек, калган эмгек деп. Чындыгында ошол адамдын адабий чөйрөсү, көкүрөк көдөнү, акын болом, же жазуучу болом, же дил баян жазам, же журналист болом, же бир баягы жазма образга ээ болом деген адам көп окуш керек, көп издениш керек, көп архивный өткөндү, келерки тарыхты, өткөн тарыхты бир баса окуп, анан ошондо өзүнүн жан дүйнөсүн байытып, анан баягы публикага чыгып, өзүнүн кереметин, баягы өзүнүн талантын билдирсе, анан ошого жараша биз дагы баягы багыт бере алабыз. Биз дагы кайсы китепти окуса, оор жанрларды окуп албасын дейбиз. Баягы мектеп курагындагы окуучу балдарга оор жанрды окуп алып, кээ бирлери бир түшүнбөс абалга кетип калат. Китеп деген бир катуу татаал маселе турбайбы деп окулат. Биздин эл жазуучусу Кубатбек Жусупалиевдин Муздак дубалдар деген китеби чыкканда дагы биздин эле көрүнүктүү адабиятчыларыбыз, көрүнүктүү адамдарыбыз Муздак дубалдарды окуганда түшүнбөйбүз деп чыгышкан да. Ошол Муздактарды, дубалдарды окуш үчүн башка китептерди окуш керек эле. Бекер айтылбаса керек, адамдын өмүрүнө 10 эле китеп жетиштүү дейт.
көрдүңүзбү? 10 китепти окуш үчүн 10 000 китепти окуганга туура келет. Ошондуктан ошол жаза турган, келечекте акын болом, жазуучу болом деген кийинки таланттар дагы изденүүгө, эмгектенүүгө толук милдеттүү болуп мойнуна алганда анан жазуучу, акын боло алат. Сиз жана кыргыз тили төш белгисин алганыңызда, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө сиз кандай салым кошуп келесиз? Мен абдан туура суроо болду. Биз ушу мен негизи эле ушу адабий көйнө сөздөргө абдан багыт берем, абдан көңүлүмдү ошол жака бурам. Мисалы үчүн Көксөө деп китеп чыгаргам, азыр Күдүк деп чыгарып атам роман. Бул күдүк деген сөздү да көп азыр пайдаланышпайт да. Көксөө, күдүк, кыргыздын баягы нукура көйнө сөздөрүнө биз баягы маани бербейбиз да. Ошону биз сот сеттерге, сот желилерге жазганда эле бул кыргыз тил комиссиясы дагы, алар дагы экспертный комиссия бар, аларда дагы терминологдор бар, терминдик адистер отурат, ким көйнө сөздү пайдаланып атат, кимдин макалы күчтүү, ким кандай чыгарма жаратып атат, алардын көз кырындабыз биз дагы. Анан алар менен биз ушу жазуучулар союзу баягы тыгыз долбоорлор менен иштешебиз. Ошондуктан баягы эмгектерибизден баалап бизди алар чакырышат, аларды биз чакырабыз. Ошентип терминдерди, диалогторду, жанагы баягы көйнө сөздөрдү колдонуудагы котормолорду которууда абдан тыгыз иштесебиз. Ошон үчүн менин эмгегимди баалап 2 жыл мурун ушу төш белги, кыргыз тил төш белгисин ыйгарышкан. Ошол сурооңузга эле улай, ушу Тогуз Тороо районунун ардактуу атылуу катары ушу элиңиз үчүн жасаган эң маанилүү ишиңиз деп эмнени эсептейсиз? Эми баягы бизнесмендер бир материалдык жактан жардам берет, өзүнүн бир кылып, кээ бир баягы ишкерлер өзүнүн да дараметине жардам берет. Кээ бир адамдар ушул районуна, туулган жерине ар багытта жардам берип келет да. Ал эми мен жеке эле районум эмес, ушу кыргыз адабиятына, кыргыз элине кылган салымым ушу адабият жаатында деп ушу роман, повесттерим, чыгармаларымды ушу кыргыз элине арнап чыгарып, баягы республикалык масштабтагы китепканаларга, мектептерге таратуу иштерин кылып, баягы өзүбүздүн эмгегибизди кылып атабыз. Ошондуктан Тогуз Тороо району дагы мен 1 жыл мурун мени чакырып келишип, ардактуу атуулун беришкен. Мен ыраазычылыгым бар. Ошо негизи эле эмнеден ашкан байлык жок? Туура айтасыз. Бул жанагы Абай Кунанбаевдин бир жоругу эсиме келип турат. Абай Кунанбаевдин атасы, Кунанбайдын атасы 14 балалуу болуп, анан бирин сакчы кылам, бирин малчы кылам, бирин дарыгер кылам, бирин данчы кылам, бирин мен орун басар кылам, бирин эл башкартам, бирин бийликте болсун деп атып, анан 14 баласы жетпей калган экен баягы кесипке. Анан баягы жини келип бурула калып, эми илгерки кишилердин сүрүн билесиз да. Сурай калып, камчыны ала калып кемпирине чапса кулагы шыпырылып түшүп калып, анан кемпири дагы төрөп берсең болмок деп кемпирисине баягы жулунуп атканда кемпир айтат дейт: мырзам, баатырым, сизди тебетегиңизди кийип, чепкениңизди кийип, атыңызды токуп кетип атсаңыз, ушу мага бала алып келет го деп үмүт этип жүргөм. Сиз деле жөн эле жүргөн турбайсызбы деп. Анан ошондо баягы негизи айтылат, баягы баладан өткөн байлык жок депчи. Эми ал дагы туура, баладан өткөн байлык жок, бирок кайсы багытты карабайлы, илимге карасак, илимден өткөн байлык жок. Ошол эле агартуу системасын карасак, ошо билимден өткөн байлык жок. Адам караңгы болсо дагы караңгы элди бат эле башка жака жетелеп коюш оңой. Негизги эле баягы ыймандан ашкан байлык жок деп коет. Бул кыргыздыкка эмне жакшы сөздөр татыктуу болсо, ошонун баардыгы байлык деп эсептейм. Ошону биз кийинки муун элибизге беришибиз керек деп ойлойм. Ошо алдыдагы чыгармачылык пландарыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Рахмат. Ушул мен ушул Күдүк романын 2 жылда жазгам.
2 жыл убактымды алды. Андан тышкары ошо мен былтыр келип силерге бир Сыртөгү романын тапшырып кетсем керек эле. Ошол романдын экинчиси жазылып атат. Эми баягы чыгармачылыкта жаңылык көп эле. Мен баягы мификалык бир фантастикалык жанрды алып алып ушу адам баласы жаралган биологиялык жактан, генетикалык жактан жаралган адамдар менен техника урушат, роботтор, чиптер урушат деп жазганым бар. Ал повесть. Бирок ошол повестим ушу мезгил кесип кетеби деп коркуп, ушуга чейин коркуп жүрөм, чыгарылбай жүрөм. Анткени оозтон чыккан сөз бир атылган ок да, ошол оозтон чыккан сөз ушу Кудайдын кулагында, сыйкырында. Ошол кудурет келип калып, анан эртең эле бир 20 жыл, 30 жыл бата эле келет. Анан роботтор менен кадимки адам жаралган, табигый жол менен жаралган адам урушуп жүрсө, ал деле кечеге келип калды. Ошон үчүн ошол повестин чыгарбай жүрөм да. Анан башка баягы ушул романымдын жакында эми мен числосун пландарым түзүп элекмин. Алдында койгон максатым бар. Ушунун бете чыгарылык презентациясын өткөрүп, андан соң өткөрүп бүткөндөн кийин кайра башка чыгарма жазууга кайра белсенем. Кудай буйруса. Биз ушу эфирибиз аяктап баратат. Ошо сизге эркин микрофон, кайсы суроону бербей калдым, эмнени айта албай калдыңыз, ошону айтып алсаңыз. Туура эле, эми ар бир эфирдин, ар бир маектин, ар бир полемиканын, ар бир дидарлашуунун өзүнүн бир касиеттүү бир сыйкыры бар. Сиз экөөбүздүн маектешибиз дагы абдан бир жакшы түрдө өттү деп ойлойм. Түгөлбай Казаков агайымдын айтканы бар. Ушу телевиденияны көрүп сүрдөбөгөн адам, камераны көрүп сүрдөбөгөн адам, эфирди көрүп сүрдөбөгөн, анан элди көрүп сүрдөбөгөн адам бул жоопкерчилиги жок адам дейт да. Анысыкандай жоопкерчилигим мойнумда. Ар бир сөзүбүз, ар бир сүйлөмүбүз, ар бир ошо окурмандарга болгон багытыбыз адамдын жүрөгүнө жетсе экен деп биз дагы ар бир сөзүбүзгө жооп берүүгө аракеттенебиз. Кийинки окурмандар, кийинки биздин угармандар биздин чыгарманы баягы кууп окуса, бир ошондон бир тарбиялык, муравалык нерсени алса деген агартуу системасында дагы өзүбүздү пайдаланабыз да. Ошондуктан биздин максаттар ушул келечек муун жакшы жолго барып, келечек муун адабиятыбызды, маданиятыбызды деги эле кыргыз элин көтөрсө деген изги тилектерибиз менен жүрөбүз да. Ошондуктан ушул кийинки муунга биз көп үмүт этебиз. Атайын убактыңызды бөлүп бизге маек бергенге келгениңиз үчүн 9 FM радиосунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыздын жолу узун болсун, дагы көптөгөн ийгиликти багындыра бериңиз. Сиз менен бирге болгонубузга угармандар менен ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери, жазуучу жана акын Гарба Орозматов агай менен маектештик. Эмки уктурууга чейин эсен туруңуздар. Саламатта.